кийинки сөз суроо үчүн Султанбеков Чолпон Алыевна берилет. Рахмат, Улан Бердибаевич. Тактоо үчүн бир маселе болуп атат. Мен кечээ Өзбекстан Республикасынын премьер-министринин сөзүн уктум. Бардыңыздар деле уксаңыздар керек, соцсеттерге чыкты. Ал жерде Арипов айтканда 12.709 гектар аянтты өткөрүп берип атабыз деп айтты да. Ал соцсеттерде да жүрөт. Бирок биздин могул соглашенияда, мыйзамда силер алып келген, ратификацияга алып келген мыйзамда 12.849 деп сиздер берип атасыздар да бизге. Ортодо 140 гектар жок болуп кетип атат. Бул кандай кылсак болот муну? Бул 140 гектар жер аянты. Бул азыр ошол эме участок бул канча ошол 2000 жылдан бери карай эле Гаваса участогу жазылбай келген. Бирок ошол бир определенный точкага чейин келип жазылып токтогон. Бул Алапка районунун Бетегелик деген участогунун 13 чекитине чейин келип токтогон ал жерденчи. Кийин биз кечегиде акыркы макулдашууга барганыбызда биз ошол Бетегеликке жетпестен бир аз мына жерде картографиялык материалдар бар. Бул жерде азыр бир аз жетпестен чек ара тилкеси сызыгын макулдаш менен өзгөрткөнүбүздө ошол жерде 140 гектар жер мурда жазылып калган жер аянт болгондон байланыштуу алар кошпой жатышат анычы. Биз ал жерде биз общий аянтка кошуп атабыз. Ошондон эле ал эч жакка жоголуп кеткен жок, жер ордун эле турат. Болгону биз мурда жазылган чекитти бир аз аркага жылдырып, ошо 13 чекитти кайра баштан жазганыбыздын айырмасы ошо 140 гектар. Картографиялык материалдарды, описаниялар бардыгы бар, таанышсак болот ал боюнча. Эми Адилет Ибраимович, бул жерде чөткө азыр эми биз ушул силер берген материалдарды карап туруп, анан өзүбүздүн добушубузду беребиз да. Анан бергенде официалдуу Өзбекстандын айтып атканы 12.709 гектар болуп атат. Силер алып келген могул соглашениянын 7 статьясында 12.849 болуп атат. Ортодо 140 гектар жер жок болуп атат. Эгер азыр ратификациядан кол коюлуп, эртең жогорку кеңеште ратификациядан өтсө, бул маселени кандай кылабыз? Сиздер айтып атасыңар, азыр ушул маселе бүтсө, Өзбекстан менен 100% биздин территориальный маселебиз бүтөт деп атасыңар да, туурабы? Туура. 140 гектар каяка кетип калды деп атам да. Эми бул чынын айтканда эки жалаат да. Мындай караганда территориально карап көргөндөчү. Бул эч жакка кетип калган жок. Болгону ошол мен дагы эме айтып атам. Ал мурда жазылып калган чек араны, линияны, границаны артка жылдырып кайра өзгөрүү менен жазганыбызда ошол айырма чыгып атат. Бирок бул жерде эч кандай чек ара макулдашылбай же жазылбай калган жери жок. Бардык чек ара тилкеси жазылып, жабылып бүттү. Кийин маселе болбой калат. Кечээ Арипов болсо эме парламенттин алдында айтып аткан сөзү ушундай болуп атат да. Биздин сиздин парламенттин алдына алып келген кагазыңар ушундай болуп атат да. Ушул кичине мындай маселе жаратып атат. Мен үчүн. Сиз Ариповго караганда бизге ишенсеңиз туура. Чолпон Алыевна, уруксат берсеңиз, мен Жок, алар эми ратификациядан өткөрүп коюшту да ошонун айткан сөзү менен.